Baba дыйкан экөө бир тууган экен. Baba менен дыйкан эгин эгиптир. Анын түшүмүн жыйнап алып келип кампага төгүптүр. Экөөбүз тең бирге иштедик. Тең бөлөлүк. Кезек менен бир күн баба байкеси жатып кооруйт. Жатып алып ойлонот. Тең иштедик бир тууганым менен. Тең бөлдүк. Бирок менин 5 балам бар. Ал үйлөнө элек бала. Бул кандай адилеттүүлүк? Жок, бир тууганым да үйлөнүш керек. Мен буга кошуп коеюн. Дагы бир кошуп коеюн деп эки жолу бияка кошуп коет. Эртеси дыйкан келип жатат дагы ойлонот. Тең эмгек кылдык, бирок тең бөлүп алганыбыз туура эмес болуп калды окшойт. Мен жалгыз башыма тең бөлүп алдым. Байкемдин 5 баласы бар. Байкеме кошуп коеюн деп байкесине кошуп коет. Эртеси келип ошол нерсе 3-4 жолу кайталанат. Акырында экөө келип жатат. Эрте менен турса, дагы көбөйүп кеткен болот. Карасаң, көбөйүп кетиптир го. Эмнеден болду десе, инисине айтат экен. Мен сени үйлөнүп алсын деп сага кошуп койгон болчумун. Десе, мен да сизге кошуп койдум эле, 5 баласы болсо, мен жалгыз башыма тең бөлүп алдымбы деп ал жака кошуп койдум эле. Береке берген турбайбы? Ынтымак бар жерде ырыс бар. Бир туугандар ынтымак болсок, ар бир ишибизде ийгиликтер болот деп балдарга мисалдар менен бере турган болсок, аларга угумдуу, жугумдуу жана жагымдуу болот. Сиздерге жактыбы?